Assalamu alaikum. 1 жашка чейинки балдардын ич катуусу тууралуу бир аз айта кетейин. Орчундуу маселелердин бири сөзсүз түрдө кыжалат болууга себеп. Анткени 1 жашка чейинки балдар сүйлөп, айтып түшүндүрүп бере албайт. Бардыгы эле аларда катталган көйгөй ата энени кыжалат кылбай койбойт. Ошондуктан ушул көйгөйдү бир аз ачып берген аракет кылайын. Демек, ич катуу алардыкында деле көп жагынан чоңдордун окшош болот, бирок өзгөчөлүктөр дагы жок эмес. Эми ошол ич каткан балада кандай белгилер болот? Ошону бир аз айта кетейин. Демек, албетте нормада канча жолу эмизсе, дээрлик ошончо жолго чейин бошонот нормада. Анан бир аз айырмачылыктар болушу мүмкүн албетте. Эгерде ич ката турган болсо, бир күндө бир жолу, 2 күндө бир жолу, жада калса 5 күнгө чейин бошонбой жүрө бериши ыктымал. Ушул аралыкта бошоно албай 1-2 жолу чыккан болсо, демек өтө катуу кыжалат болуштун кереги жок. Анткени бул физиологиялык эле, же болбосо туура эмес тамактануу, ушул сыяктуу эле көйгөйлөргө байланыштуу ушундай кыйынчылыкка туш келиши ыктымал. Бирок эгерде бир жумага чейин эле бошоно албай жүрсө, анда сөзсүз түрдө дарыгерге көрүнүш керек болот. Жана дагы башка белгилерин айта кетсем, бала өтө тынчсыз болуп калышы ыктымал. Түндөсү дагы жакшы уктабайт, көп ыйлайт. Жана дагы ошол эмеси заңы дагы жагымсыз жыттанышы ыктымал. Эми негизи эле анын жакшы жыты жок, бирок адаттагыдан бир аз башкачараак десем мааниде айтып атам. Кайсы учурда дарыгерге барыш керек, кайсы учурда барыштын кереги жок, ушуну айтайын. Эгерде айтып өттүм, 5 күнгө чейинки аралыкта катып жүргөн болсо, өз алыңызча айрым нерселерди кылсаңыз болот. Эгерде андан ашып кете турган болсо, сөзсүз түрдө дарыгерге барыш керек болот. Бул биринчиси. Эгерде бала жакшы эле ич катып атканда дагы жакшы эле тамактанып, табити болуп, маанайы дагы жакшы жүрсө, мында дагы өтө кыжалат болууга себеп жок. Бир аз өзгөртүүлөрдү киргизишкана керек болот. Эгер өзү айткандай тамакка болгон табити жоголуп кетсе дагы, анда дагы көрүнүш керек болот. Дагы демек, бала ошол заңдаганда, заң чыгарганда кан кошо чыгып калса, өтө кара болсо, кусса, ушундай белгилер көп катталса, сөзсүз түрдө дарыгерге. Кайсы дарыгер карайт? Ич катууну хирургтар карайт. Ошолорго көрсөтсөңүз болот. Анан эми көпчүлүгү ошол тамакка байланыштуу деп айттым. Баланы тез баягы искусственный тамакка өткөрүп койгондо, аз эмизгенде, жаныбардын майы көп кошулган ушул азыктарды жеп калганда, камыр тамактарды көп жеп калса, баланын ичи сөзсүз түрдө катыйт. Анан тез тамактануу рационун өзгөртүп турганда дагы катышы ыктымал. Ошондой учурда эмне кылса болот? Көбүрөөк эмизиш керек үй шартында. Анан глицерин составында бар свечаларды койсо болот. Анан Дефалак деген ошол сироп бар, ошондон ичирип турса болот. Анан дагы сааттын багыты боюнча ичке, ошол баланын ичине массаж жасаш керек, буттарын кыймылдатыш керек. Ошентип жардам көрсөтсөңүз болот балаңызга. Ушулар жакшы жардам бере албаса, сөзсүз түрдө дарыгерге көрсөтүп коюу ашчалык кылбайт, педиатрга, хирургка көрсөтүш керек. Ошондо ал сизге туура кеңеш бере алат.